Өкмөт былтыр бекиткен квота боюнча 14 миңден ашык чет элдик жарандарга Кыргызстанга иштөөгө уруксат берилген. Быйыл дагы ушунча сандагы жарандарга уруксат берилгени турат. Кыргызстанга келип иштеген жарандардын саны боюнча биринчи орунда Кытай турат жана ал жалпы мигранттардын 50%-ын түзөт. Лю Бэжундун Кытайдан Кыргызстанга келип иштегенине 10 жылдан ашып калды. Бишкектеги базарлардын биринде соода кылат. Чет элдик жарандарга карата киргизилип жаткан мындай тартип алардын чөнтөгүнө бир топ эле кыйын болуп калат дейт. Мы просто документы сделали, короче, 1 год $2000 почти. А еще налог мы сейчас за один человек 15 тысяч сом. Еще соцфонд где-то 500 сом. Вот так сейчас. Парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети тышкы миграция жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү жактырган болчу. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Өнүгүү прогресс фракциясына депутат Зиядин Жамалдинов билдиргендей, документте чет элдиктердин Кыргызстанда иштөөсүн уруксат берүү тартиби камтылган. Ага ылайык чет өлкөлүк жарандарга иштөөсү үчүн уруксат берүү жараяны 2-4 миң сом болсо, аны 40 миң сомго чейин көтөрүүнү сунуштаган. Биз ошол сумманы ошол чет элдин жарандары 40 миңден жогору төлөсүн деп мыйзам киргиздик эле да. Демек ал балким 50 миң болушу мүмкүн, же 40 миңден жогору да, мынча айтканда, бул жылына да бул. Бүгүнкү күндө ошол квота негизинде 50 миллион эле акча каражат түшөт экен бюджеткечи. Эгерде биздин мыйзам өтүп калганда бюджетке 500 миллион акча каражат түшөт эле. Мына бүгүнкү күндө бюджетте каражат тарчыс болуп атат. Ошол эле мезгилде биз бул мыйзамдарды өткөзө албай жатабыз да. Бирок өкмөт чет өлкөлүк жарандардын жумушка уруксат берүү суммасын 40 миңге чейин көтөрүүгө каршы. Алар алгач 15 миңге чейин гана көтөрүүнү сунуштап жатышат. Эти фирмы не смогут оплатить по 40 тысяч сом за каждого иностранного работника. В связи с этим было бы рассмотреть вопрос до 15 тысяч сом поднятия взимания платы за госуслугу. Бирок Зиядин Жамалдинов жаңы өзгөртүүлөр бул тармактагы коррупцияга дагы чекит коет деген ойдо. Кээ бир депутаттар айтты, неге бул мыйзамды кабыл алсак дейт, биздин Кыргызстанга чет элдиктер келип иштебей кала атанды деп. Мен айттым анда, туура. Эгерде алар келип иштебей калса, демек биздин жарандарыбыз ошол Россияга барбастан, башка жака барбастан өз мамлекетинде иштеп калат. Ошолорго иш орду менен камсыз кылабыз. Эксперттер дагы эгер чет өлкөлүк жарандарга иш берүүдөгү сумманы жогорулатканда өлкөнүн казынасына кошумча акча түшмөк дешет. Турциядан келсе, Кытайдан келген көбүнчө коңшу мамлекеттерден келген бардыгы эле бизге кара жумуш эмес, а именно бизнес чөйрөсүндө жашат да. Ошол себептен алар үчүн андай акча аз суммада болуп эсептелет. Бул бир жагынан, экинчи жагынан эгерде ошончолук уруксат документтердин бардыгы арзан болсо, анда жоопкерчилик дагы арзан болот да, азая түшөт да. Ошол себептен алардын жоопкерчилигин көтөрүш үчүн экинчиден бюджеттен киришет тармагын толтуруш үчүн ошондой чара колдонсо туура болот деп ойлойм. Мамлекеттик каттоо кызматынын акыркы маалыматына ылайык Кыргызстандагы чет элдик жумушчу күчүнүн 77%-ын кытайлыктар түзөт. Кытай жарандары көбүнчө автожолдордун курулушу, Бишкек жылуулук борборун реконструкциялоо, мунай, газ жана алтынды кайра иштетүү тармактарына тартылган. Жалпысынан өкмөт быйылкы жылга чет элдиктерге 15 миңге чукул квота бөлгөн. Анын 12 миңге жакыны 79 мамлекеттен келген жарандарга берилген. Изат Шугуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.